окуучулар, мен Сокулук районуна караштуу Гүлсина Капарова атындагы жалпы билим берүү мектебинин география мугалими, аты жөнүм Карыбекова Аида. Бүгүн сиздерге өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп, сиздерге мастер-класс көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө абдан кубанычтамын. Ар бир мугалимдин негизги максаты бул окуучуларга сапаттуу билим берүү менен бирге алардын кызыгуусун арттыруу жана чыгармачылыгына багып берүү болуп эсептелет эмеспи. Бул мастер-класста мен окуучуларга натыйжалуу сабак өтүүнү, окуучуларды кантип кызыктырууну, окуучуларга кантип чыгармачылык багып берүүнү жана окуучуларга бир заманбап методика менен сабак өтүү жолун үйрөткүм келет. Ушул функциялардын баардыгын бүгүнкү менин мастер-классыман көрө аласыз деп ишенем. Мастер-класстын негизги максаты, мен ойлойм, мен эгер география мугалими болсом, география сабагынан гана бир методиканы көргөзүп коюу эмес, бул мастер-класс болгондон кийин баардык предметке тиешелүү бир методиканы көргөзсөм, жана ал баардык предметтер, балким так илимдер, табигый илимдер, баардык предметтер колдонуп кете ала турган бир методиканы көргөзүш керек депчи. Анан менин методикам ушул талаптарга жооп берет деп ойлойм. Баардык предмет, башталгыч класстын мугалимдери болобу, так илимдер, табигый илимдер, баардык предметтер өзүнүн сабагына ылайыкташтырып колдонуп кетсе, бул өздөрүнүн сабагына аябай натыйжалуулугун көргөзөт деп ойлойм. Мен көрсөтүп жаткан мастер-класстын аталышы бул кутудагы география деп аталат. Мен өзүм география предмети болгондуктан бул кутучаларды атайын география предметине ылайыктуу кылып жазаткан болчумун. Сүрөттөрү дагы география предметине тиешелүү жана аты дагы географияга тиешелүү кылып алган болчумун. Бирок мен жогоруда айтып кеттим го, бул методиканы ар бир предметтин мугалимдери өзүнүн сабагына ылайыкташтырып колдонсо болот депчи. Анан ошол нерсени көрсөтүп берүү үчүн мен атайын азыр окуучулар менен биргеликте ушул методиканы иш жүзүндө көргөзүп бермекчимин. Жана атайын сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мен так илимдерден жана табигый илимдерден мисал кылып алган болчумун. Ошол методикаларды сиздерге көргөзүп бермекчимин. Анда мастер-классыбызды баштасак, саламатсыздарбы урматтуу окуучулар? Саламатсызбы. Урматтуу окуучулар, көңүл коюп угабыз, эгерде түшүнбөй кала турган болсок, суроолорубузду беребиз, Эми балдар, силердин ар бириңерди мен атайын силерди группага бөлдүм. Ар бир группага өзүнчө кутуча берилет ар бириңерге. Жана кутучаны көрүп турасыңар. Кутуча бул код менен ачыла турчу кутуча. Анан балдар, бул кутучанын кодун кантип ачабыз дей турган болсоңор, бул жакта кутучанын үстүнө мен суроолорду беремин. Аласыңар жана суроолордун тушуна маркер менен колдонуп жообун жазасыңар. Бул суроолордун жообу сан менен дал келет. Башкача айтканда сан болуп чыгат да. Ар бир суроонун жообун жазасыңар жана этегине формула көргөзүлгөн, ошол формулага салып бул жака жообун жазасыңар. Жалпынын жообун жазасыңар. Чыккан сандарды көбөйтүп отуруп бул жака жообу чыгыш керек. Жана ошол жооп балдар кутучанын коду болуп эсептелет. Коддук номери болуп эсептелет да. Ошол номерди терстеңер, бул кутуча ачылат жана кутучадан балдар силер бүгүнкү өтө турчу темаңар жана анын ичинде камтылган маалыматтар чыгат. Түшүнүктүүбү? Азаматсыңар. Анда биринчи кутучаны биринчи командага берем. Баарыңыздарга урматтуу кесиптештер, баарыңыздарга түшүнүктүү болуш үчүн мен атайын алган болчумун. Мисалы, химия предметинен ушул методиканы кантип колдонсо болорун көргөзүп бергим келет. Жана ошондуктан буларга атайын химиялык суроолор жана ичинде химиялык тема болмокчу. Силер ушул балдар ушул суроолорго жооп бересиздер команда менен иштеп жана силер эң негизги максатыңар ушул кутучаны ачыш керек, түшүндүк, Ал эми экинчи команда бул силерге география предметинен тапшырма берилет жана могул формулага салып бул жака жалпы санды алып чыгасыңар жана ошол сан менен бул кутуча ачылат. Түшүндүк, кутучанын ичинде бүгүнкү өтүлө турчу темабыз чыгат. Ошондой эле үчүнчү команда силерге атайын тарыхтан суроолор берилет. Тарыхтагы суроолорго жооп берип, жоопторун жазасыңар дагы. Бул жака чыккан сан менен силер бул кутучаны ачасыңар жана кутучанын ичинде бүгүнкү тарыхтан өтө турчу тема чыгыш керек, түшүнүктүү, Иштейбиз команда менен. Аяқтан сұраулар
сандар чыккандан кийин сандарды бияка коюп, мынактан чыккандан кийин чыккан санды барабар бияка коюп. Ошондой да. Ооба. Ар бир суроого жооп бересиңер. Суроонун санын мыяка жазып чыгасыңар. Биринчи суроолордо сан жазып алгыла. Анан ошол сандарды катар менен могул жерге жазып чыккылабыз. Анан мына кемитип, анан чыккан жалпы сан гана мунун коду болот. Ар бириники эмес, чыккан сан гана мынун коду. Иштейбиз. Кыргызстандын чегарасы өзүнүн муражаты. Эми кутучаны ачабыз. Демек бүгүнкү өтө турган темабыз кайсыл экенин ачабыз. Ачкылар. Так, окуйбуз тема. Бүгүнкү биздин тема Кыргыздын улуу инсандардын улуттук валютасы деген тема. Азаматсыңар. Так, демек силер тарыхтан тапшырма берген болчумун, тарых сабагынан. Бүгүнкү өтө турган темабыз Кыргыздын улуу инсандары улуттук валютада. Балдар, эми сурооңорду окуйун, балдар. Карасаңар, жайлоодогу боз үйдө Токтогул комуздун чертип отурду. Аны кичинекей Касым менен Абдылас рахат менен угуп отурушат. Төрдө болсо Жусуп карыя ойлуу карап кичинекей алкулду эркелетип жатты. Боз үйгө Тоглок молдо келип, Курманжан апа менен учурашты. Аларга Бүбүсара дастаркон жайып, ысык чайын берип жатканда бешиктеги Сүймөнгул уйкудан ойгонду. Токтогулдун ырынан кийин Саякбай менен манас айтып, бул күндү жыйынтыктады дейт. Демек, балдар сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Кыргыздын улуттук валютасы жана андагы инсандар жөнүндө силер аны таапчыктар. Демек, бүгүнкү темабызды силер толук иштеп бүтүп койдуңар. Түшүндүңөр, Кыргыздын улуу инсандары улуттук валютада деген бүгүнкү өтүлө турчу темабыз болчу. Бирок силер кутучаны ачып жатып эле бүгүнкү теманы өтүп койдуңар. Түшүнүп койдук, азаматсыңар. Бүгүнкү биздин темабыз Өзеке, ошондо бүгүнкү биздин темабыз Ооба, азаматсыңар, силер ачтыңар, Демек, балдар, кайсыл код менен ачтыңар? 118 деген кодду таап, анан ошо менен ачтыңар, Демек, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз, балдар, Дмитрий Иванович Менделеевдин мезгилдик системасы. Эми, балдар, силер ачып аткан 118 деген код, демек, бүгүнкү теманын эң маанилүү саны болуп эсептелет, балдар. Ошону эстеп калабыз, балдар. Демек, балдар, Дмитрий Иванович Менделеевдин бүгүнкү күндө 118 химиялык элементи бизге белгилүү. Демек, силер кодду 118 менен ачтыңар. Демек, теманын көпчүлүк бөлүгүн жана темадагы негизги санды дагы таап койдуңар деген түшүнүк. Азаматсыңар, кол чабыңыз. Ачтыңар, кайсы сан менен ачтыңар? 7439 деген код менен ачтыңар. Жана кутучадан кайсы тема чыкты? Бүгүнкү өтө турган тема? Абалынын өзгөчөлүктөрү. Бүгүнкү өтө турган темабыз демек балдар, Кыргызстандын физикалык географиялык абалынын өзгөчөлүктөрү дейт. Анан демек 7439 деген балдар, Кыргызстандын эң бийик чокусу болгон Жеңиш чокусунун бийиктиги 7439. Бүгүнкү ушул теманы өтүп жатып балдар, Кыргызстандын эң бийик жерин жана эң жапыс жерин өтөбүз. Ошондогу силер эң бийик жерин алдын ала таап койдуңар деген түшүндүрөт. 7439. Демек ушул санды эстеп калгыла. Бул кутучанын коду жана бүгүнкү өтө турган темабыздагы эң маанилүү сандардын бири. Азаматсыңар, кол чабыңыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү өткөн методикабыз жактыбы силерге? Сабакты ушинтип өтсө кызыктуу болот бекен? Силер теманы сабакты өтпөй жатып эле алдын ала эле теманы түшүнүп коюп жатасыңар, Азаматсыңар. Ошондо мисалы бизге химия тигилерге
тарых, география сабакка бердиңиз го. Ар бир сабактын ушул методика менен өтсө болобу? Ооба, ошол нерсени атайын көргөзүп берүү үчүн мисал болуп көргөздүм да. Химиядан болобу, математикадан, физикадан ар бир предметтен ушул методиканы колдонуп, балдар сабакка кызыгууңарды арттырсаңар болот. Ушул методиканы колдонуп, эжекелер өтсө болот. Ошол нерсени көргөзүп бердим дегенде, азаматсыңар бардыгыңар кутучаны ачтыңар, бардыгыңар таптыңар, азаматсыңар өзүңүзгө кошулуңар. Мындан кийин ушул методика менен өтөлүбү географияны? Ооба. Азаматсыңар. Чоң рахмат силерге. Урматтуу кесиптештер, эгерде бул методиканы мен колдонуш үчүн кутуча жазатышым керек, мен аны жазат албайм, атайын кодовый ушундай копу алышым керек, андай ала албайм деп ойлосоңуздар, же муну көтөрүп жүрүшүм керек экен, көтөрө албайм десеңиздер, мен атайын заман талабына ылайык электронный вариантын жазап чыккан болчумун. Ушул эле кутучанын электронный вариантын жазап чыкканмын жана ошол нерсени көргөзүп берсем. Баарыбыздын телефонубузда Google Диск деген бар. Google Дискке киребиз. Google Дисктен бүгүнкү бул кутучанын ичине тема, кайсыл теманы салгыңыздар келсе, Google Дискке жанагы галереябыздан теманы жазып алып, Google Дискке салабыз жана Google Дисктен ушул теманы алып чыгабыз. Мисалы, мен ушул кутучанын ичине бүгүнкү өтүлө турган тема Кыргызстандын физикалык, географиялык абалынын өзгөчөлүктөрү дегенди салгым келет. Жана ушул нерсени бул жерден басабыз, копировать ссылканы басабыз, менен чыгабыз. Экрандан чыгабыз дагы бул ушул сайттын өзүнүн ссылкасына киребиз. Сайттын ссылкасына киребиз. Бул ссылка менде бар. Сурасаңыздар, бардыгыңыздарга бере алам. Жана ссылканы ачсаңыздар да ушундай бет ачылат баарыңыздарга. Жана могул жердеги плюс белгисин басабыз. Плюс белгисин басабыз. Создать учетку дейт. Бул жака өзүңүздөрдүн сабагыңыздардын атын жазасыздар. Мисалы, мен география, мен бул жерге география деп жазамын. География. Паролго болсо, ушул кутучанын кодун эмне кылып кайсыл паролго коюңуздар келет, ошол паролду жазабыз. Мисалы, мен 7439ду коёмун, жана ошого ылайыктуу темам бар дегенди түшүндүрөт да. Создать дегенди басабыз, жана бул создавать этилди. Анын ичине киребиз. Киргенден кийин новая ссылка деген жерге жаңы элеки биз Google Дисктен копировать ссылканы басып алганбыз. Ошол ссылканы ушул жака коебуз. Койдук. Анан бул жерге паролго коркпой эле кайра эле жанагы ушул ключубуздун кодун жазабыз. 7439. Балдар ушуну таап чыгыш керек. Эми бул нерсени балдарга таратып бериш керек да. Таратып бериш үчүн, балдарга ссылка бериш үчүн ушул могул жерде копировать дегенди басабыз. Бул копировать этилди, жана муну сохранить кылабыз. Сохранить кылабыз. Эми чыгабыз дагы. Мисалы, WhatsApp группада классыбыздын, ошол класстын WhatsApp группасына киребиз. Мисалы, 10-класс дегенге кирсек, ссылканы кетиребиз. Мисалы, кетти, ссылка, кетиребиз. Ссылка кетти. Балдар ошол ссылка менен кириш керек. Ичине киребиз. Ичине киргенден кийин бул жака паролду балдар табыш керек. Балдарга сразу паролду сурайт. Балдар паролду табыш керек. Сиздер болгону балдарга живой твердый вариантта деп коебузго атайын суроолорду алдын ала берип коюшуңуздар керек. Балдар кагазга иштеп, жана анын жообун бул жака жазыш керек. Мисалы, балдар иштеди. Балдар болсо деген бул жактан паролду табышат дагы, паролду жазышат. 7439 деген паролду жазабыз. 7439 деген паролду таап чыгышат балдар. Анан кирүүнү басабыз. Кирүүнү басканда балдарга бүгүнкү өтүлө турчу тема өзү экран ачылып чыгып берет дагы. Анан жанагы 7439 деген паролубуз бүгүнкү өтүлө турчу теманын ичиндеги эң негизги сандардын катарын толуктап берет да. Мисалы, Кыргызстандын физикалык, географиялык абалынын өзгөчөлүктөрү деген теманы өтө турган болсок, бала бул теманы ачыш үчүн 7439 деген санды таап чыкты. Ал эми ошол теманын ичиндеги 7439 деген сан бул өлкө аймагындагы эң бийик жер, башкача айтканда Кыргызстандын эң бийик жери, Жеңиш чокусу жөнүндө сөз болорун булар алдын ала таап коюшту дегенди түшүндүрөт да. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү көрсөтүп жаткан мастер класстын методика сиздер үчүн натыйжалуу жана пайдалуу болот деп ишенем. Мугалим билим гана эмес, дем дагы берүүчү инсан катары эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү методика баарыңыздар үчүн пайдалуу болот деп ишенем.